кайсы бейтаптын алдынан чыкпа, ошо ак кабатчандарга ыраазычылыгынан айткандан башка бир сөзү жок. Жүрөк оору, аны кан тамырында оорудан кийин эле ошо онкологиялык оорулар ээлейт. Мен жолу эле врач болуп эле анан үйдө директор болуп калган жокмун. Бүт этаптарды өттүм ушул жактан. Бул жакта бардык мүмкүнчүлүк бар. Бир гана ошо биздин медиктерге, медайымдарга ишенүүбүз бар. Саламатсыздарбы, Азия ТВнын көрүүчүлөрү, биздин эмгек жолу программабыз башталды. Бүгүнкү биздин программабыздын коногу улуттук онкология жана дерматология борборунун жетекчиси болмокчу. Анда эмесе биздин бүгүнкү конок менен маегибизди улайлы. Кеттик анда. Саламатсызбы, Бактыгүл айым? Саламатчылык. Кандайсыз? Кечирим сурайбыз, бир аз кечигип калдык. Алгач эле сизге суроонум ушул биз турган онкология борбору боюнча бергим келип турат да. Бул жакта күз келсе дагы бүт бары жашыл экен. Ушулардын сыры эмнеде? Мунун сыры мына октябрь айы келип атабы? Караш керек, жакшы багыш керек. Баары тең ушу биздин онкологиялык бейтаптарга көңүлү ачык болсун, жүргөндөрү жакшы мындай көңүлдүү болсун деген шарт менен ушундай бүт онкологиянын тегеректерин, бактарды, чөп гүлдөрдү баардык ушинтип карайбыз. Деги эле ошо сиз бул жакта канча жылдан бери, бул тармакта канча жылдан бери эмгектенип келесиз жана бул жакта жетекчилик кызматыңыз жөнүндө канча убакыт болду? Эми бияка мен мындай кыргызча айтканда кичинекей чагымда келгем. Институтты бүтүп алып эле келип уже 30 жылдан ашык биякта кызмат кылып иштеп атам. Мен бүт послужной список ординатор болдум, аспирант болдум, докторант болдум, научный сотрудник болдум, бөлүмдүн башчысы болдум. Анан кийин башкы дарыгер, башкы главврач болдум. Андан кийин директорлукка 3 жылдан бери директор болуп иштеп атам. То есть менин жолу эле врач болуп эле анан үйдө директор болуп калган жокмун. Бүт этаптарды өттүм ушул жактан. Өзүм илим жагынан дагы доктор наук, профессор жакшы окуучуларым бар. Доктор науктарды уже чыгардым, кандидат науктарды чыгардым. Практикалык жагынан жаштарды үйрөттүм. Артымдан вот гинекология боюнча өзүм 20 миңден ашык операция жасаптырмын. Азыр мен уже шакирттерим, окуучуларым жаштакай операцияларды жасап, уже илимдин доктордору болгондор бар арасында иштеп атышат. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү эмгек жолу программанын каарманы ушул тармакта кичинекей кызматтан баштап бүгүнкү күнгө чейин көтөрүлүп келип, бүгүнкү күнү өзүңүздөр билгендей жетекчилик кызматта турат. Эми биздин каарманды күндө тургузуп кыйнай бербей, эми азыр бөлмөсүнө барып маегибизди уланталы. Биз буларга баарын жакшы түшүндүрөбүз. Келгендечи ооруңар мындай, жакшы айыгып кетесиңер, биринчи операция жасайбыз, анан нурга кактайбыз деп. Вот анан булар ушинтип да, настроение жакшы. Настроениясы жакшы, да. Можно мне 2 слова вставить? Мен ушул жатып операция болгондо, мен мурун айылда жүргөндө ушу медиктердин ушунча эмгеги бар экен билбептирмин да. Бак докторлор, медсестралар тынбай чуркап ушундай иштейт экен, мне просто даже боорум ооруп кетти, суткалап. Биз буларды ойлосок мына, булар бизди ойлойт. Ну, рахмат ушундай эжени мына жөн эле кокусунан эле жогулуп калдык. Да? Кокусунан жогулуп да кабинетке келип. Анан кийин биз өзүбүз сүйүнөбүз, ушундай биз мына мен операция жасадым, анан булар сүйүнүп жолдон келип, жаркырап бизди эметип алып, мына буларга ушундай шарттарды түзүп койдук. Кайсы бейтаптын алдынан чыкпа, ошо ак кабатчандарга ыраазычылыгынан айткандан башка бир сөзү жок. Ишибизди уланталы. Азыр заманбап изилдөө жүрөт. Бейтаптардын бул бөлүм ачылганы жаңы ачылды. Жаңы ачылып иштетип атабыз. Мунун иши дагы эме азыр жанакы
ядерный технеции ошолор келиш керек. Алар өзү партия болуп бир өзгө мөөнөт болуп келет. Ошо мөөнөт келгенде биз бейтаптарды бөлүмдөрдөн алып туруп, бияктан изилдөөсүн, шишик каяка тарап кеттиби же тараган жокпу, эң эрте изилдөөдү ушактан өткөрөбүз. Азыр мен сизге суроом мындай, акыркы мен интернеттен окуп калдым, статистика боюнча жаштардын арасында ошо онкологиялык оору көбөйүп атат дегендей, эми бут жалпы эме боюнча. Деги эле ошо бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда абал кандай, ушул онкология оорунун, анан бул ооруну алдын алуу үчүн эмне кылыш керек? Эми сөз сизге келгенден кийин көрүүчүлөр ошону алдын алуу боюнча дагы күтүшөт да. Жанакы жүрөк оору, кан тамырдын оорудан кийин эле ошо онкологиялык оорулар ээлейт. 33 000ден ашык бейтап көзөмөлдө турат. Булар жанакы рак оору менен чалдыккандар, анан ичинде дарыланып тургандар, анан жашап аткандар. 20-жылы 27 000 болсо, азыр 24-жылы уже 33-төн ашык болуп кетти. Бул эмне дейт? Бул статистика рак оору көбөйүп атат деген. Эми бул көрүнүш жалаң эле Кыргызстанда эмес. Бул бүткүн дүйнөлүк көрүнүш. Рак оорусу көбөйүп атат дегендей. Бизде эми кичине өзгөчөлүктөрү бар. Анткени бизде башка мамлекеттерде оорусу мындан да көбүрөөк болсо, алар жанагы стадия деп коет, биринчи, экинчи стадияда диагноздойт. Бизде вот тилекке каршы кичине көбүрөөк ашказан, өпкө боюнча рактар боюнча 3-чү, 4-чү стадияда келип атат жарандарчы. Бул эми 3-чү, 4-чү стадияга келгенде мындай дарылашка кыйын болуп калат. Да, оорулардычы. Алдын алуу дегенди сиз айтып атпайсызбы? Акыркы стадияда көбүнчө билип калабыз да, негизи жарандар ошондойбуз да. Деги эле бир жерибиз ооруп баспай калмайынча больницага барбайбыз го. Негизи ошол күчөп кетиши ушул алдын ала текшерилип турбагандыктан болсо керек, Бардык жерде кыргыз эл аябай чыдамкай эл да. Бүт баарын көтөрөт. Ошонун ичинде ооруну дагы көтөрөт да. Анткени оору эрте башталганда, биринчи, экинчи стадия биз эгерде диагноз койсок, бул дарыланын эмеси жыйынтыгы жакшы болот да. Булар көпкө чейин жашайт. То есть булар канчалык эртерээк кайрылса, ошончолук жыйынтыгы жакшы болот бул оорунунчу. Анткени бизде баары мүмкүнчүлүк бар. Эми биздин хирургтар өтө мындай бийик даражалуу ошондой хирургтар, булар Москвада, чет мамлекетте, башка жакта үйрөнүп иштеп келген хирургтар. Башка мамлекетте жасап аткан операцияны баарын жасайт. Бул ал хирургия жактан, кол жактан, баш жактан дарыгерлерибиз аябай күчтүү. Жаатан бери жакшы пайдалуу сөздөр сүйлөштүк. Эми мүмкүн болсо жаңы келген жанагы аппараттарды бир сыра көрөрмандарга көргөзүп чыкпайлы, макул десеңиз, Макул. Кеттик. Мына көрдүңөр, биякта баары тең код менен киребиз. Код менен да? Код менен баары тең бүт. Эшиктерди көрдүңөрбү? Кандай? Атайын заманбап салынган эшик. Бронированный чоң эшик. Биякта өзүнчө бул канга жана радиоактивный технецияды киргизет. Аны атайын униформамда бир формалар бар. Медсестралар баары тең үйрөнгөн, үйрөтүп, окутуп келгенбиз. Канды киргизет, бейтапка кан менен бул жүгүрөт. Анан шишикке барып токтойт. Анан биз бул аппаратка салганда, бул ПЭТ болгон эле аппаратта компьютерный томография механизми ошондой. Мына врачтар иштейт, лаборанттар иштейт. Биякта булар бейтап менен связь бар. Кнопканы басып койсо кире калып, жаман болуп атса чыгарып кетиши мүмкүнчүлүк бар. Ядролук медицинанын бөлүмүнө бул жетиштүү аппарат. Бул жетиштүү. Бирок келечекке бизге жаңы ядерный медицина боюнча биздин атайын проекттер бар, чоң проекттер. Бул деген спек камера. Биз ПЭТ деген позитронный эмиссионный томография деген коюп турган. Биз бияка аптека салалы деп атабыз. Жанакы технеций, башка ядролук жанакы ядерный эмелер келет эмеспи? Изотоптор. Ошону биз өзүбүз бияктан чыгарабыз аптека кылыпчы. Ошондой максатыбыз бар. Бул заманда күндөн күнгө техникалар жаңыланып атат дегендей. Сөз Өзгөчө саламаттык сактоодо.
жаңырып туруш керек, билим да жаңырып туруш керек, аппараттар да жаңырып, мүмкүнчүлүктөр дагы, нуркактоо, химиотерапия, жанакы операция жагынан дагы биз азыр онкологияда эндоскопийский, лапароскопийский аппараттар менен жасап турган аппараттарды ошо операцияларды иштеп баштадык. То есть бул дагы жаңылык онкология боюнчачы. А ошондой лапароскопийский операция же эндоскопийский операция деп чет мамлекетке кетип атат. А азыр мүмкүнчүлүк бияктан жасап койгонго эле бар. Биз өпкөгө дагы, ашказанга дагы, жанакы аялдардын да операциясын азыр лапароскопический метод менен жасап Бул жактан жасалат и арзан. Салыштырмалуу. Арзан бекер. Өзүңүз айткандай дарылар бекер. Да, дарылар, химиялар бекер берилет. Эми жанакы бизде бекер деп койсок, анан кийин жактан бияктан кассага төлөп атпайбы? Анан бизде артынан түшүп алат. Силер бекер дебедиңерби, анан кийин эмне үчүн төлөп атабыз деп. Бул жанакы программа госгарантия бар. Онкологический бейтаптар мындай бир чоң сумманын 3 бөлүгүн, 4 бөлүгүн эле төлөйт, калган бөлүгүн мамлекет төлөп берет. Ошо соплата деп коет. Ошо соплатаны төлөп беришет. Минимальный, максимальный, анан кийин кээ бир жарандар бекер алышат, анткени алар жагы инвалид, героиня, балдар. Кандай болгон күнү дагы чет мамлекетке чыкканга караганда бул жактан дарылануу канча бир эсе арзан болсо? Көп эсе. Көп эсе деп коебуз, эми даже садабай эле коелу. Потому что ал жаран кетип баратканда ал гостиницага жатыш керек, ал бирөөнү жөн алып барыш керек, жолду төлөш керек, ал деген. Дарылар дагы ушул дүйнөлүк стандарттагы баары ар бир дарысына төлөп берет аларчы. У них баары жакшы, бирок баары өтө кымбат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте баарыбыздын ден соолугубуз чың болсун, оору сыркоодан алыс бололу, бирок ошондой болгон шартта дагы кандайдыр бир ооруга чалдыгып калсак, биздин медицинаны чамбай, бул жакта бардык мүмкүнчүлүк бар. Бир гана ошо биздин медиктерге, медайымдарга ишенүү зарыл. Эми бул онкологияда нуркактоо боюнча эң заманбап аппарат ушул. Муну линейный ускоритель деп коет. Бул жанакы шишик опухолдарды бүт нур менен жетип, күйгүзүп, ошондой дарылоо да. Бул аппарат эми жанакы чет мамлекет Турцияга, жака бияка барып атпайбы? Ошо линейный ускорительге барып атат. Биздики бул эң жаңы, вот 1-2 жыл эле болду иштегеничи. Мисалы мен Турцияга барганда же башка Европага барып көргөндө ушундай эле аппарат менен дарылоо болот. Анан бул аппараттын ар кайсы эмелери болот, компаниялары, допустим, Varion болот, биздики Электа, анча мынча күчтүүрөөктөрү бар дегендейчи. Но азырынча ушул аппарат бул өзүнүн эмеси колдонуусу бүт мамлекеттерде колдонот. Ушул бирдей эле. Ошол башка аппараттар деле ушул эле ишти кылат. Башка аппараттар да ошол эле ишти кылат. Кээ бир аппараттардын эми технический возможностьтары көбүрөөк болот, но биздики күчтүү эле. Эмелери көбүрөөк. Бүгүнкү күнгө ылайыктуу возможностьтары эмелери күчтүү эле. Жарайт. Биз жакшы жыйынтык калып атабыз бул аппараттарданчы дарылап. Азыр ушу full body бир эле бизде онкологияда болуш керек. Потому что Кыргызстан боюнча. Анткени башка МРТлар бир мүчөлөрүн тартса, башын, бутун бирдемелеринчи, бул full body толугу менен тартып кетет да, снимка кылып турупчу. Бул дагы аппарат быйыл коюлду. Эртеден бери ушул бул жактагы онкология борборунун ичи менен, дегиле иши менен таанышканга аракет кылдык. Азыркы суроом сиздин жеке жашооңуз боюнча бир аз токтолгум келип атат. Сиздин жолуңузду жолдогон уулдарыңыз же кыздарыңыз барбы ушул медицина тармагында? Бар бир Макиева Кыял Болотбековна деген, Нурбек Букуев Нурбек Бекович деген, уже экөө тең доктор наук болду. Ядролук медицинада Будапештте окуп келген дагы бала бар. Андан көп мүмкүнчүлүк мындай жок, ошо балдарды эметип, анан кийин мен бияктагы жаш келген балдарды өзүм балдарымдай эле көрө берем. Акыркы жолу операцияга качан келдиңиз?
Жок, мен кичинеден жасай берем, бирок азыр убакыт жок. Акыркы жолу тиги жумада киргем. Бирок уюштуруу иштери көп мындай. Биз азыр жетекчилер, мен уже врач көбүнчө менеджер болуп калдым. Тиги мына мунун артында поликлиникабыз турат, чоң. Ал 50 жылдан бери ремонт жасалбаган поликлиника. Ошонун баарынын ичине бейтаптарга, жарандарга баарын шарт түзүп бердик. Чоң рахмат эжеке, ошол алтындай болгон убактыңызды бөлүп, биз менен маек куруп бергениңиз үчүн. Албетте азыр убакыт аябай маанилүү эмеспи? Өзгөчө ошо сиздердей мейдайымдар, адам өмүрүн сактап жүргөн айымдар үчүн, агайлар үчүн бул убакыт аябай маанилүү болот эмеспи? Ошон үчүн ошол убакытты 1 саат болсо да, 2 саат болсо да убакыт бөлүп бизге маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин эмгек жолу программабыздын ушун менен жыйынтыктамакчыбыз. Ар бир жаран, ар бир өлкөдө эч качан оору, жаман оору катталбасын. Мына ошондой тилек менен биз программаны жыйынтайбыз. Саламатта болуңуздар.